Соңку жылдарда миграцияда жүргөн мекендештердин саны арбып барат. Алар эмгектенип, үй бүлөлүк кирешесин гана толуктабастан, жардамга муктаж жарандарга колдоо көрсөтүп келишет. Дал ушундай максатты көздөгөн Баткен райондук жана шаардык Өрүкзар коому түзүлгөн. Аталган коом Москвада эмгектенип жаткан мигранттардан түзүлгөн. Алардан бүгүнкү күндө кандай иш-аракеттер жүргүзүп жатат, кабарчыбыз Айжан Кубатбек кызы айтып берет. Баткен шаарындагы Нурбалдарды калыптандыруу борборунда учурда 20дан ашуун бала тарбияланууда. Аларды Баткен райондук жана Баткен шаардык Өрүкзар коомунун өкүлдөрү кубантты. Атайын белектерди берип, борбордун жалпы жамаатына ыраазычылык билдиришти. Аталган коом 2018-жылы Москва шаарында түзүлүп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Жылда бир ушундай отпускага келген мезгилде өзүбүздүн кичи мекенибиздеги Баткен районундагы, Баткен шаарындагы турмуш оор үй-бүлөлөргө, мындай реабилитацион центрлерге, инвалиди бар үйлөргө жардам кылабыз деген пландардан ниеттер бар. Ошондуктан бүгүн биз ушул Баткен шаарындагы Нур реабилитационный борборуна келип, балдарды кабар алып, өзүбүздүн чакан белектерибизди тапшырып, келечекте ушул өзүбүздүн кичи мекенге салым кошобуз, кайрымдуулук иштерди жүргүзөбүз деген максаттар бар. Өрүкзар коому Баткен шаарындагы Муаз Ибни Жаббал медресесине да барып, өз белектерин тапшырды. Өткөн жылы бул окуу жайда 10 бүтүрүүчү уядан учкан болсо, быйылкы жылы окуу жылында 150 бала билим алат. Окуу жайда кесиптик билим менен кошо атайын сертификат да берилет. Өрүкзар коомунун мүчөлөрү аталган медресенин ишмердүүлүгүнө жана жаштардын диний сабаттуулугуна жогорулатуусуна кошкон салым үчүн жетекчиликке ыраазычылык билдиришти. Өзүбүздүн атынан ушундай эле эмгек жамаатыбыздын атынан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Өрүкзар коому түзүлгөндүгүнө аз гана убакыт болгондугуна карабастан, чет жерде жүргөн мекендештерге ар тараптуу колдоо көрсөтүп келишет. Учурда аталган коомдун 5000ден ашуун мүчөсү бар. Социалдык жактан колдоого муктаж болгон үй бүлөлөргө, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, оор дартка кабылып, чет өлкөдө операция жасалуучу бейтаптарга жардам колун сунуп келишет. Ар бир жерде өз ар бир коомдор бар. Ар бир айылдын, ар бир шаардын. Анан кийин карасак Баткенде жок. Анан кийин Өрүкзарда. Анан кийин эмне үчүн түзбөсөк болбойт деп баарына баягындайча чалып, телефон аркылуу ортого салып, ошол теманы эмне кылсак болот. Биз өзүбүз ынтымакка чакырыш керек болуп калды максат. Анын баары ушул макул болду. Рахмат ушул Баткен жердештерге өтө ынтымактуу ушу чогулуп ушул Өрүкзар түздүк да. Өрүкзар коомунун Баткен районунун жана Баткен шаарынын аймагында мүчөлөрү бар. Алардын арасында аялдар менен иш алып барган аялдар кеңешинин таасири чоң. Анткени миграцияда жүрүп кыйынчылыкка дуушар болгон кыз-келиндерге моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүлүп келет. Мындай колдоо айрыкча каржы тартыштыгына, ар түрдүү колдоого муктаж болгон мекендештерге чоң жардам болот. Кайрымдуулук иштерине маани берген мекендештердин мындай колдоосу коомчулукта жогору бааланып келет. Айжан Кубатбек кызы, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.